Мына 2 точканы көргөзүп атат да ошондой. Бирок Бул жасалма интеллектүү көчмө рентген аппараты. Аппараттын жардамы менен өпкө оорулары тез арада аныкталат. Эң башкысы кургак учук дартын аныктоого чоң жардамы бар. Ыңгайлуулугу дарыгерлер облус аймагы боюнча кыдырып, калкка кызмат көрсөтсө болот. Анан да 1000 адамга чейин диагностикадан өтө алат. Эми рентгенге түшүүгө кезек күтүлөр болбойт дешет дарыгерлер. Профосмотр боюнча раннее выявление туберкулез деп коет, ошону элди жарандарды биз өткөрсөк болот экен да. Мунун эң эмеси жеңилдетилгени баягы 2 киши барып эле кайсы жерден болбосун тарта берсе болот да. Тоодо болобу, мындай мекеменин ичинде болобу. Бунун эмеси батарейкасы 3 саатка чейин иштейт экен. Андан кийин эски тоо жергесинде же башка жерлерден тартылганда бул баягы күндүн нуру менен деле тартыла берет. Өпкөнүн канча проценти поражение туберкулез экен автоматически терден көрүнүп калат. Ар бир райондорго жетекчилери менен баягы чогуу чаран күндөрдү определить ошол жака барып баягы жарандарды ушудан өткөрүүгө пландап жатабыз. 4 модульный болгон. Азыр много аппарат жаңы август айында поступление болуп атат лабораторияга. Ал эми бул дары-дармектердин туруктуулугун аныктоочу Gen Expert аппараты. Жабдуу кургак учукка сунушталуучу дары-дармектердин туруктуулугун, курамын аныктап берет. Аппараттан алынган көрсөткүчтүн негизинде кургак учукка кабылган бейтаптарды дарылоо натыйжалуу болот. Заманбап жабдуулар кургак учукка каршы күрөшүү долбоорлорунун негизинде алынып келинген. Биздин бул аппарат жабдуулардын бардыгы биздин донорлор аркылуу келди. Биз проон менен алабыз, ошондой эле бизде USAID аркылуу, вылечим туберкулез аркылуу алынган аппараттар. Кургак учукту жеңебиз деген биздин чоң максатыбыз бар. Жылдан жылга биздин керектүү жабдуулар, диагностиканы коюу үчүн керектүү жабдуулар алынып, керектүү каражаттар бизге сарпталып турат. Мен ойлойм, бул кургак учукту жеңүүгө бизге толук мүмкүнчүлүктөр бар деп. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен борбордун ашканасы капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Андан тышкары жаңы ашкана жабдуулары да алынып берилген. Бул аракеттер мындагы бейтаптарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында жасалган. Бул күндөрү өлкө аймагында кургак учукту бирге жеңебиз деп аталган акция жүрүүдө. Акция Талас облусунда да жүргүзүлүп, анын алкагында кургак учук оорусун алдын алуу, аныктоо жана дарылоо боюнча маалыматтарды элге жеткирүү боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Ушул ооруга карата күрөшүү жолдору китепче боюнча караганда клинический протоколдор чыкты. Кандай кылып бул ооруларды кандай кылып дагы алдын алуу табуу жолдорун жана алардын эгер бейтап бул ооруга кабылып калса анын контактныйлары деп коебуз да, алардын үй бүлөсү болобу, туугандары болобу, алыскы тууган уруктары болобу, ошолордун баарын азыр текшерүүдөн өткөрүү биздин биринчи милдетибиз болуп жатат да. Дарыгерлердин зор эмгегинин натыйжасында соңку жылдары кургак учукка кабылгандардын жана андан каза тапкандардын саны бир кыйла азайган. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.